Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди каналдан көргөндөн абдан кубанычтамын. Ошо бүгүн кыска кичине жаңылыктардан өтөлү. Бул жумада кайра жаңы чоң согушту башталуучу мындай кандайдыр бир окуялар болуп кетти. Биринчиден билесиздер, баягы Орусия Украинага өзүнүн баягы соккуларын күчөтүп жатат. Соккулары күчөтүп ошол Киевке бир да ракеталар өтпөй, шахеттер өтпөй, акырында Орусия ушул жуманын башында ракеталарды региондорго жибере баштады. Региондордо ПВО Патриот жок болгондуктан анан ракеталарды кармай албайт. Эгерде Киевке атса 99-100% бүт ракета шахеттер сокку урулуп түшүрүлүп жатса, башка региондордо андай болбой атат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ушул Херсон, дагы Харьков тарапка, Львов тарапка атуулар болуп атат. Одесса тарабына күндө кишилер өлүп атат көп санда. Анан ушул энергетикалык инфраструктурада талкаланып жатат. Бүгүнкү күнү ушул Харьковду кайра калыбына келтириш үчүн 8-10 миллиард доллар керек деп ушул Украинанын бийликтери айтууда да. Украина өзү болсо баягы системалык проблемалар болуп атат. Системалык проблемалар өзүнүн баягы жеке состав, өзүнүн желдеттеринин саны жетпей жатат деп айтылып атат. Көп чалгындардын аналитикалык отчетторунда жана ушул макалаларында. Андан сырткары баягы ичинде бүгүнкү күнү Украинада шайлоо болуш керек болчу. Өткөн жылы шайлоо өтпөй калды. Шайлоо өтпөгөнүнүн эсебинен азыркы кездеги анын жогорку радасы жана президенти легитимдүү эмес деп эсептелинет эл аралык мыйзамдар боюнча. Анткени булар деген баягы мыйзам чыгарышты, согуш кезиндеги абалда шайлоо жылдырылат деп. Шайлоону жылдырган соң, албетте, азырынча мындай легалдуу бийлик Украинада жок деп эсептелинет. Анан ошонун эсебинен Раданын депутаттары жалпы мобилизация боюнча же мындай кандайдыр бир бөлүнгөн мобилизация боюнча мыйзам долбоорлору чыгарбай атышат. Ал мындай мыйзам долбоорлорго кол койбой атышат, мындай добушун бербей атышат. Ошон үчүн Украинада мобилизация жок да, расмий түрдө мобилизация жок болгон эсебинен армиясы да толукталбай атат. Бул деген нерсе абдан таң калыштуу. Украина эртеңки күнү жок болуп кетиши ыктымал. Украинага ар бир адамды тоталдык мобилизация өткөрүп туруп, ар бир адамды желдет кылыш керек болчу. Украина ордунда башка мамлекет болсо ошентмек, бирок кызыктуу да, ошо Украина ага барбай атат. Ошондуктан Украина жеңилгенге аябай жакын болуп жатат да бүгүнкү күнү. Ошол менен бирге башка жаңылыктар дагы эгерде карасак, евро биримдиктен акча түшө баштады Украинага. Жабдыктар, снаряддар келип атат. Чехиянын Петр Павел инициативасы боюнча, бирок ошол Петр Павелдин тегерегиндеги ага снаряддарды жеткирген, ошол жардам берип аткан сделкаларды кол коюп мындай юридикалык жактан коштогон адамдарга кол салуулар болуп атат. Алар кандайдыр бир мындай сыйкырдуу мааниде ооруп калып атышат же болбосо ден соолугу начар болуп кетип атат. Анан ушуну кээ бир баягы эсептчилер бул деген Орусиянын контрразведкасы иштеп жаткандыгы деп айтат да. Орусиянын атайын кызматтары ошол кишилерге кадимкидей аңчылык жарыялады жана ошол аңчылык азырынча ийгиликтүү деп айтылып атат да. Ошондой нерсе болуп атат. Ошон үчүн Украинага жардам берем десеңиздер билип алгыла. Эгерде ата-аналар белгилүү болуп алса, анан силер чоң көлөмдөгү жардамды бергенге жардам берсеңиздер, силердин жашооңор дагы ошо коопсуздугун камсыздаш керек да. Андан сырткары ошол Орусияда Украина алыскы уча турган дрондорду жасап баштады. Самолетко окшогон чоң дрон менен 2000 километр ашып, 1200-1300 километр ашып Украина чек арасынан Алабука Татарстанда ушундай шаар бар. Елабуга деген атайын экономикалык зона бар. Ошол Елабугада Алабуга университетинин ушун Танеко деген ишканасы бар. Танекодо шахеттерди жыйнап турушкан. Ал шахеттерди студенттер, жаш балдар жыйнап берип турушкан. Ошолордун баягы жатаканасына ушундай дрон келип туруп учту дагы сокту. Бул деген алгачкы жолу ушундай болду. Чет элдик маалымат булактарында бул деген дрон атайын баягы рептерден өтүш үчүн, эч кандай баягы радио сигналдарга же GPS-ке көз каранды болбош үчүн бул дрон толугу менен жасалма акыл менен коштолгон деп айтылып жатат да. Украиндик
программисттер жасалма акылды жасап туруп эми дрондун мээсине жүктөп, дрон деген өзүнүн камерасын көзгө катары колдонуп, тегеректеги карта астындагы болуп аткан баягы жерлердин картасын жүктөп, ошол картасы менен бирге текшерип, ошол карта менен эле учуп көрсөтүлгөн анын мындай учуна коюлган сүрөт боюнча ошо атаканы кыла алат экен да. Ушундай нерсени украинецтер жасаптыр. Анан бир эки ушундай сокку болду. Мүмкүнү жанакы ишканаларды да өрттөп, ар кайсы баягы Урал вагон завод, Уралмаш ишканасын да өрттөбүштү ошол акыркы күндөрү. Анан кээ бир болсо Орусиянын серепчилери, ички серепчилери ошо күмөн санап жатышат. Бул деген сокку балким дейт, баягы Казакстандын территориясынан кылынган деп туруп, казактарга дагы чоң доомат тартып атышат. Эгерде ал доомат күчөй берсе, албетте бул жерден согуш да болуп кетиши мүмкүн. Бирок ал деген Украина менен Орусиянын ортосундагы мындай акыркы жаңылыктар. Андан тышкары дагы чоң аябай жаңылык бул регионалдык согушту түтөтүүчү ушундай аябай кооптуу нерсе. Бул деген Израиль бүгүнкү күнү билесиздер, Америка Кош Штаттары Украинага да Израилге да жардамын токтоткон. Анткени Америка Кош Штаттарында ошол негизи Палестинаны, газалыктарды колдогондордун күчү аябай чоң болуп атат. Байденге аябай катуу таасир эткен. Байден дагы шайлоодо мусулмандардын добуштарын алып алайын, мусулмандардын добуштардан кур калбайын деп, алардын баягы 200 миңдей ошол керек болсо бир нече миллиондой, ошол 20 миллионго чейин барып калышы ыктымал. Бирок эң кыска дегенде 200 миңдей ушундай выборщиктердин добуштарынан калбайын деп ошол аракет кылып жатыптыр дагы. Ошон үчүн баягы Израилге жардам берип жатыптыр. Андан тышкары дагы америкалык топтор жана буунун топтору Израилде геноцид кылып атасыңар, силерге ошондой чара көрүлөт деп мындай кагыздарды чыгарышкан, дооматтарын чыгарышкан Израилге. Андан тышкары эл аралык уюмдар, ООНдагы, баягы Америка Штаттарындагы дагы уюмдар ошол газалыктарга, палестиналыктарга жардам берип атышат. Ушундай гуманитардык жүктөрдү самолеттордон таштап жатышат. Ошол кээде гуманитардык Хамастар алып алып, баягы жөнөкөй газалыктарга бербей, мындай аткылоодагы учурлар болуп жатыптыр деп айтып атышат кээ бир маалыматтык булактар. Анан ошонун аркасынан дагы ошо Израиль акыркы күндөрү ачууланып, аябай ачууланып, ошо эчтекеге карабайбыз. Эгерде Хамас тынч жашап аткан жана аял же наристелердин арасында жашынса, өзүлөрү күнөөлүү. Биз деген баарына айтканбыз, Хамастан качкыла деп. Эгерде жашынса, баягы кандай адам болбосун, эч кандай аё болбойт, ырайымдуулук болбойт деп ушул соккуларды улантып атат. Жана жакында ошо 1-апрель күнү ошол эң жогорку Ирандагы баягы командирлерден, генералдардын бирин Дамасктагы элчиликте өлтүрүптүр, баягы F-35 самолеттун жардамы менен, ракета менен атып. Анан ушул нерсе Сирияда, ошо Дамаскта бул нерсе болгондуктан башка өлкөнүн территориясында бул алгачкы жолу баягы ушундай нерсе болду. Бирок баягы Касим Сулейманини өлтүргөндө эле ушундай атайын операция болду. Касим Сулейманин өзү Трамп президент кезинде мындай жок кылууга кадам таштаган жана ошол түктүк куралды жасоого тиешеси бар деген заводдорду ошол Трамп кезинде томагавктар 100дөн ашык томагавк чыгарып туруп ошол жанчып салышкан. Анан азыр болсо ошо Израиль болсо Америкага карабай, Орусияга карабай өзү ошол атайын операцияны жасады. Анткени Израилдин айтуусу боюнча булар биздин кокобузга жетти дейт да, тажадык дейт. Анткени биз түшүнүп атабыз дейт, хуситтер да бул Иран дейт, Хамас да Иран дейт, Хезболла да Иран дейт. Мунун баары, бул кыймылдардын баары Иран дейт да. Андан сырткары дагы ошол булар деген алгачкы жолу Орусияга маалымат бербей сокку кагышты. Израилдиктердин айтуусу боюнча негизи ошо Орусияга дайыма айтып турушчу да, биз деген сокку кылган атабыз. Орусия, Америка, Кошмо Штаттар башка өлкөлөр, чоң өлкөлөргө ушинтип айтышат экен да, отчет беришет экен. Сокку кылган жатабыз, ушундай сак болгула деп. Анан бул жолу айтпай коюптур. Ошон үчүн Мария Захарова, мисалы ушу орустардын ошол тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүгү каршы чыкты да ушул нерсеге. Бул такыр эчтекеге жарабайт деп. Бирок израилдиктер айтып атыптыр, биз дайыма эгерде Орусияга маалымат берсек, булар деген дайыма кайра эле ошол Хамаска, кайра эле Иранга бөлүшөт. Ошон үчүн кээде биздин соккубуз жыйынтыксыз болуп калат. Бул да бизге тажатты. Биз эми расмий түрдө баягы Орусия менен ушундай атайын кызматташуусун
чектейбиз деп айтышты да. Ушуну менен бирге Иран дагы жооп берип калыш керек болот. Эгерде Иран кисир жооп бербесе, анда кисир бетин жоготкондук болот деп серепчилер айтып атат, согуш серепчилер. Бирок кисир азырынча тез жооп бере элек, жообу кийинчерээк болот. Бирок эң аз дегенде көп серепчилер айтат, Иран Израилге масштабтуу мындай чоң согуш жарыялаш керек деп. Ошондуктан ушундай күндөн күнгө жаңылыктар, мындай эгерде аларды көп окусаң таң калтат, кооптондурат. Анткени бул жерде регионалдык согуш болуп кетсе, бул деген 3-дүйнөлүк согуштун эгерде мындай бүгүнкү күнгө чейин 3-дүйнөлүк согуш мындай жай кетип баратса, бул деген өтө тездетиши ыктымал да. Андан Кытай да баштайт, Тайвань менен, Венесуэла да баштайт, Гаяна менен, анан Сарда дагы Африка өлкөлөрүндө да бул нерсе болуп жатат азыр. Ушундай Франция өзүнүн позицияларын жоготуп, Орусиянын Вагнер тобу баягы жергиликтүү күчтөргө Франциянын карамагынан бошогонго жардам берген нерсе менен Франциянын кыжыры келип, Франция дагы баягы Украинага жардам беребиз деп сөз сүйлөп, ушундай Азербайжан менен Армения ортосуна конфликтке катышабыз деп ушундай сөздөр айтып, ушундай анан аяктан да Сарда да башталат, Сирияда да күчөйт, курдтор да өзүнүн мамлекетин бекемдеге аракет кылат, Түркия да курдторго каршы чыгат. Ушинтип дүйнө жүзү баары 3-дүйнөлүк согуш болуп кетет. Ушул 3-дүйнөлүк согушта сунниттер шииттерге каршы чыгат, Орусияга бүт дүйнө каршы чыгат. Орусиянын өнөктөшү катары деп бизге да кандайдыр бир чара көрүшү мүмкүн. Бирок бизге азырынча баягы түз коркунуч жок, бирок кантсе болушу мүмкүн да. Анан ошол көп мындай конфликттер болгон турат. Ошон үчүн эмне дейбиз? Кудай дейли, отуралы, акырындап өзүбүздүн экономикабызды көтөрөлү жана армиябызды күчөтөлү, башка деле жол жок, башка варианттар жок. Ушундай дүйнөдө жаңылыктар болууда. Эмки видеолордон көрүшкөнчө тынчтык тезирээк келсин, туугандар.